Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Жаз аткаруу кызматы Арстан Алайдын өлүмү боюнча маалымат берди. Арстанбек Абдылдаевдин 5 январда саат 5:15 чамасында абактын ашкана бөлүмүндө асылып турган сөөгү табылган. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматы билдирди. Маалыматка караганда ал 28 декабрда Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагынан номер 31 дарылоо мекемесине жеткирилген. Ага врач психиатрдын инсанияттын такталбаган психотикалык бузулушу, галлюцинация деген бүтүмү себеп болгон. Аталган жайда Арстанбек Абдылдаев жүрөгү, башы ооруп, кулагы шуулдап жатканын айтып, дарыгерлерге кайрылган. Анын кан басымы көтөрүлүп, коронардык жүрөк оорусу бар экенин аныкташкан. Сөөктү кароодо күч колдонуу белгилери аныкталган жок. Өлүмдүн чыныгы себебин аныктоо максатында комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалды деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Арстан Алай декабрда кармалып, 2024 жылдын 15 январына чейин камалган. Анын өлүмү боюнча маалымат декабрь айында таркап, бирок аны жаза аткаруу кызматы четке каккан. УКМК Арстан Абдылдаевка карата расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал 1968 жылы Нарын облусунда туулган. Ал ишкерлик менен алектенип, бир нече жолу президенттик шайлоого катышкан. Коомдук кыш болбойт билдирүүсү менен белгилүү. Булак Кош ТВ. 2 аял алууга уруксат берген мыйзам долбоору даярдалып жатабы. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Жайыл Русланов парламентте көп аялдуулукка жол берген мыйзам долбоору даярдалып жатканы боюнча маалыматты четке какты. Русланов Facebook баракчасына соц тармактарга тарап жаткан билдирүүлөр чындыкка дал келбей турганын жазды. Туура эмес маалыматтарды жайылтып, элди козуткандардын да мыйзам алдында жоопкерчилиги бар экенин эскертебиз деп жазды Русланов. Мунун алдында социалдык тармактарда жогорку кеңеш 2 аял алууга уруксат берген мыйзам долбоорун даярдап жатканы тууралуу билдирүүлөр тараган. Кыргызстанда үй бүлө жөнүндө кодекс бир гана расмий никеге уруксат берет. Мыйзам боюнча 2 же андан көп аял алган адам коомдук түзөтүү жумуштарына же айыпка тартылат. Бул кылмыш үчүн айып пулдун өлчөмү 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин деп аныкталган. Булак Назар Ньюс KG. Казакстанда автобус 10 жеңил унааны сүзгөн жол кырсыгы катталды. Кече 4 январда Казакстанда жүргүнчүлөрдү ташыган автобус 10 жеңил унааны сүзүп, жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Маалыматка караганда кырсык болжол менен саат 10:45 чамасында Жамбыл облусунун Тараш шаарында көчөлөрдүн биринде орун алган. Видеодон автобус каршы тилкеге чыгып, бакты, андан кийин токтоп турган жеңил унааларды сүзүп кеткенин көрүүгө болот. Жол кырсыгы катталган учурда автобуста 10 жүргүнчү болгон. Алардын бири 56 жаштагы аял алган жаракаттар менен ооруканага жаткырылды деп айтылат маалыматта. Учурда автобустун айдоочусуна карата сотко чейинки тергөө иштери жүрүүдө. Булак Супер KG. Өзбекстан газын бербей Жалал-Абадда автобустар ишин токтотту. Жалал-Абад шаарында каттамга киргизилген жаңы автобустар Өзбекстан метан газын бербей калгандан кийин ишин токтотту. Назар Ньюс маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, автобустар метан газы менен жүргөндүктөн буга чейин аны Өзбекстандан алып келип жатышкан. Күн суук болгондо газдын басымы төмөндөп, Өзбекстандын өзүндө узун кезек жаралып, бизге берилбей калды. Ошондуктан каттам токтоду. Ал эми кошуна өлкөдөгү инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Сузак районунун аймагына метан газ куюучу станциянын курулушу башталган. Бирок курулуш толугу менен аягына чыга элек деп айтылат маалыматта.
Расмий маалымат боюнча 2023 жылдын 1-декабрдан баштап Жалал Абад шаарында 40 жаңы автобус каттама чыккан. Бирок шаарда метан газ коюучу станция жок болгондуктан күн сайын 20 автобус каттама чыгып, калган 20 автобус Өзбекстандан газ коюп келип жаткан. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 26 октябрында Жалал Абад шаарынын күнүндө 50 автобус тапшырган. Шаарга акыркы жолу 2010 жылы Кытайдан 17 автобус алынып келген. Анын ичинен 10 автобус бузулуп, 7 автобус гана иштеп жаткан. Булак Назар Ньюс KG. Эмгек министрлиги тарабынан мигранттарга төлөнбөгөн эмгек акы алууга жардам берилди. Эмгек мигранттарына 31,8 миллион рубль төлөнбөгөн эмгек акы алууга жардам берилди. Бул тууралуу бүгүн 5 январда Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, 2023 жылы Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүк тарабынан 465 эмгек мигрантына эмгек акы алууга көмөк көрсөтүлгөн. Төлөмдөрдүн жалпы суммасы 31,8 миллион рубльду түзгөн. Ошондой эле 9289 кыргызстандыктар Орусиянын миграциялык мыйзамдарынын маселелери боюнча кеңештерди алышты деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG.